Талас райондор аралык эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгында 2200 үй бүлө каттоодо отурат. Аларга социалдык жактан колдоого муктаждыгы эске алынып, мамлекет тарабынан жөлөк пулдар чегерилген. Балдарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү үстүбүздөгү жылдын июнь айына чейин ар бир балага 810 сом болсо, 1-июндан тарта 1200 сомго көтөрүлгөн. Ал арада каттоодо турган жакшырып, тизмеден чыгарылган үй бүлөлөр да бар. Жашоо шарты оңолуп, бизден пособие албай каттоодон чыккан үй бүлөлөр да бар. Кайра каттоого келген үй бүлөлөрүбүз да бар. Себеп дегенде ушу балдар төрөлүп атат. Баягы жакшы үй бүлөлөргө бир аз жашоо кыйыныраак болуп, ушу кайра кайрылгандар да бар. Бирок ушу жашоо шартын оңдоп, ушу жумушка орношуп кетиш үчүн ушу биздин башкармалык тарабынан ушу аз камсыз үй бүлөлөр менен бир катар иштер жүргүзүлөт. Мындан тышкары калктын жашоо шартын жакшыртуу максатында жарандарды убактылуу иш менен камсыздоо колго алынган. Алсак Талас райондор аралык эмгек жана социалдык камсыздоо башкармалыгы жарандарды кесипке окутуу, кесипке багыт берүү жана акы төлөнүүчү коомдук иштерге тартуу аракеттери бар. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында жалпы жарым жылдыкта биздик ар кандай иштерге 682 адам тартылды. Анын ичинен 400 адам ар кандай жумуштарга тартуу менен жана 280 адам окутуу менен ошо жумуштарга тартылды. Жалпы ошо жарым жылдыкта ушул бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына тартылган адамдарга 95 тонна май жана un таркатылды. Ал эми мамлекет тарабынан аз камсыз үй бүлөлөр үчүн гранттык негизде кайтарымсыз 100 000 сом өлчөмүндө колдоо көрсөтүү программасы да иштелип чыккан. Бул үчүн муктаж үй бүлөлөр атайын долбоор жазып, 100 000 сомдук кайтарымсыз колдоого ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда 112 000 үй бүлө жөлөк пул алышат. Акырындап жакырчылыктын деңгээлин азайтып, абалды жакшыртуу көрсөткүчтөрү жаман эмес. 1 миллион 100 миңден ашык үй бүлөбүз, мына уже бутуна туруп кетти, кичине орто катмар болду дегенде астыга жылып баратышат. Мына бүгүнкү күнү 1 миллион 415 миң машина регистрациядан өткөн, жана 7,5 миллион симка иштеп атат бүгүнкү күнү. Буюрса статистика бүттү, октябрдын аягында, ноябрда биз дагы 7 миллион болобуз деп атабыз. Эгерде ар бир санды машина бөлө турган болсок, бизде ар бир кишиде жаңы төрөлгөн баладан баштап 100гө чыккан биздин ата-энелерибизге чейин соткалары бар десек жаңылышпайбыз да бүгүнкү күнү. Эми ар бир үйдө илгери бирден ат болуш керек эле, биздин кыргыздар ар бир үйгө бирден машина алышты. 2022 жылдын 1-июнунан тартып мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмүн жогорулатуу чечими кабыл алынган. Мунун өзүн жергиликтүү калк мамлекеттик камкордугу катары кабылдашууда. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Меманбеков, Талаш шаары.